Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар республикалык штабтын пресс борборунда таратылган гуманитардык жардам жана берилип жаткан социалдык төлөмдөр боюнча эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Солтонбекова Лиза Карпбековна маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Лиза Карпбековна, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул Кыргызстанда өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режиминде эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кылган иши боюнча кыскача маалымат берип кетели. Бизде ушул учурда муктаж болгон жарандарга азык түлүк менен кандай камсыз кылууда, алардын карантин учурунда кантип өзүнүн муктаждыгын жеткирет дегенде биз ошо 12.27 түндүк KG атайын ушундай системасын түзгөнбүз. Ал жака демөөрчүлөрдүн жардамы менен телефон чалуулар кабыл алынып атты. Телефон чалуулар бекер болуп атты. Ошонун негизинде баардыгы 838 миңден ашуун кайрылуулар келип түштү. Анын ичинен бүгүнкү күнү бизде 524.645 үй бүлө тиешелүү жардамдарды алды. Азык түлүк баштыкчалары менен алар камсыз болушту. Анын ичинен токтолуп айтып кетсек, жергиликтүү бюджеттен 64.646 үй бүлө алса, демөөрчүлөрдүн жана кайдыгер карабаган жарандардын жардамы менен 285.111 үй бүлө камсыздалды. Андан тышкары биздин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде атайын эсептик счет ачылган. Ошол счетто комиссиянын кароосуна киргизилип 26.616 үй бүлөгө жардам берилди. Анан мындан тышкары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн 200 миллион сом бөлүнгөн. Ал 200 миллиондон бүгүнкү күнү 148 миллиондон акча бөлүнүп акимдерге, мэрлерге счетторуна атайын эсептерине которулуп берилди. Ошого карабастан азыркы күнү дагы деле бизге азык түлүккө муктаж деп жергиликтүү бийликтер заявкаларын берип атышат. Чогултуп атабыз. Аларга кандай жардам көрсөтүүлөрү дагы иштери улантылып жатат. Мындан тышкары айтып кетиш керек, жана жогоруда айткан атайын депозиттик счет министрликте ачылган. Ал счетко келген акча каражаттын баары биздин министрликтин сайтында ачык айкын илинип турат. Бүгүнкү күнү 17 миллиондон ашык акча келсе, анын ичинен 16 миллиону которулуп, 1 миллиондон ашуун акча азыр атайын эсепте турат. Дагы айтып кетиш керек, бүгүнкү күндө республика боюнча муктаж үй бүлөлөргө жалпысынан мындан тышкары дагы 8.000 тоннадан ашуун ун бөлүнүп берилди. Анын ичинен ошо 1000 тоннасы Өзбекстандан келди жана азыркы күнү 5000 тонна дагы ун гуманитардык жардамы региондордо бөлүштүрүлүп жатат. Мындан тышкары да айтып кетиш керек, Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 175.700дөн ашуун тонна кумшекер дагы таратылып берилди ушул учурда. Анан бул өзгөчө абалда, өзгөчө кырдаалда эң аярлуу катмар болуп, бул биздин улгайган адамдар эсептелет. Ошондо бизде айтып кетиш керек, министрликте 17 социалдык стационардык мекемелер бар. Ал жерде 2370 жарандар жашайт. Анын ичинен 724 улгайган адамдар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болуп эсептелет. Дагы 1226 болсо психологиялык, неврологиялык диагнозу менен оорулар бар. Анан ошондой эле 420 балдар бар. Ал стационардык мекемелерде биз иштерди өзгөчө кырдаалга байланыштуу атайын министрликтин буйругу менен бекиттик. Ал жакта сырттан келген кардарларды кабыл алган жокпуз. Ошондой эле ал жердеги кардарларды дагы барып көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Биз ошол жердеги кызматкерлердин баары ошол чогуу кардарларыбыз менен биргеликте үйлөрүнө барбай, ошол мекемелерде иштеп, бизге ошол карантин убагында кызмат өтөп беришти. Дагы айтып кетиш керек, бул жерде бардык мекемелер азык түлүк, дары дармек жана керектүү коргоо шаймандары менен толук камсыз болушкан. Учурда ошо күнү түнү жогоруда айтып кеткендей 448 кызматкер мамлекеттин камкордугуна алынган жарандарга кызмат кылып жатышат.
Мындан тышкары 17 социалдык стационардык мекемеге жана 5 билим жана илим министрлигине караштуу мекемелерге азык түрүндө дагы жардам берилип атты. Бул максатта биз Швейцария өкмөтү тарабынан 2000 швейцариялык франк гранты түшкөн. Бул гранттын негизинде каражатка ВПФО тарабынан атайын ошо азык түлүк сатып алынып, азык түлүккө ун, өсүмдүк май кирет, белгиленген мекемелерге таратылып берилди. Азык түлүктүн жалпы көлөмү 266.683 килограммды түзгөн. Анын ичинен министрликтин 17 стационардык мекемесине 204.000 килограмм ун жана 19.000 килограммдан ашуун май берилди. Мындан тышкары санитардык кызматтар менен биргеликте калктын аярылуу катмарын тактап айтканда 20.000ден ашуун үйлөргө дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Биздин жерлерде иштеп аткан социалдык кызматкерлер ошол ар бирөөнүн ошол үйүнө барып тазалоо иштерин жүргүзүп, азык түлүк менен камсыздап, же болбосо башка дагы кандай муктаждыктары болсо иштеп бергенге бир 900дөн ашуун социалдык өзүнчө кызматкерлер дагы кызмат өтөштү. Ошонун негизинде бизде 20.000ден ашык үйлөрдө атайын дезинфекция иштери жүргүзүлдү, окуу иштери жүргүзүлдү. Анан 6.318 ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын жана 11.954 турмуштук оор кырдаалда кабылган үй бүлөлөр менен иш алып барышты. Дагы кыскача айтып кетчү нерсе, бул мамлекеттик жөлөк пулдарды төлөө боюнча айтылып кетели. 2020 жылдын 1 май айына карата өлкөдө 446.900 мамлекеттик жөлөк пулдарды жарандар алышат. Анын ичинен 314.600 балдар үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алышат. Учурда аталган жөлөк пулдун орточо өлчөмү 869.000 сомду түзөт. Ай сайын социалдык жөлөк пулдарды алчулардын саны 94.800 адам болсо, анын орточо көлөмү 3.028.000 сом, 300 сомду түзөт. Жана балага сүйүнчү жыл башынан тартып 37.500 балага төлөнүп берилди. Ошондой эле биздин кош бойлуулук, төрөт жана сөөк коюуга алган жөлөк пулдардын жалпы саны 12.300 адамды түздү. Мындан тышкары ай сайын 25 категориядагы жарандар жеңилдетилгендин ордуна 1000 сомдон 7000 сомго чейин өлчөмдөгү акчалай компенсацияларды алышат. Алардын саны 41.000 адамды түзөт. Кыргыз Республикасынын ошо эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мамлекеттик жөлөк пулдарды, жеңилдиктерди ордуна акчалай компенсацияларды ден соолугу чектелген, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан же ассистенттерди айлык акыларды багып алуучу үй бүлөлөргө жана убактылуу үй бүлөлөрдө тарбияланган балдарга, бул фостерлик үй бүлөлөр берилүүчү каражаттарды өз убагында толук кандуу төлөп берүүсүн белгилейбиз. Жана ушул эгерде ушу карантин убагында мөөнөттөрү бүтүп калса, алар автоматтык түрдө улантылып төлөнүп жатты. Ошолорду дагы маалымат катары айтып кетет элек. Чоң рахмат. Рахмат. Ализа Карпековна, мүмкүн болсо расмий тилде дагы маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Разрешите дать краткую информацию об обеспечении продуктами питания нуждающихся граждан, также социальные стационарные учреждения и немного информацию о государственных социальных выплатах. В период режима ЧС и ЧП в Кыргызстане нуждающих семьи, чтобы определить, во время карантина была создана система 1227.Түндүк.kg, куда могли граждане звонить с любого телефона, звонок был бесплатный. Автоматически эти все заявки, они у нас регистрировались, и работали мы через местные органы власти, передавая эти сигналы автоматически, мгновенно, чтобы могли своевременно оказать местные органы власти помощь. В этот 1227.Түндүк.kg на сегодня обратились 838 924 семей. Из них 524 645 семей получили помощь в виде продуктовых наборов. Из них, если отметить, то местный бюджет составил 64 646 семей. Спонсорская помощь, которую оказывали сами граждане, неравнодушные граждане,
Это составили 285 111 семей, которые получили. Также надо сказать, что из депозитного счета Министерства труда и социального развития 26 616 семей получили помощь. И постановлением правительства Кыргызской Республики из выделенных 200 миллионов сомов получили помощь 148 454 семей. Количество нуждающих семей на сегодня также имеется. На сегодня также собираем заявки с регионов, которые дают сигналы, оставляют помощи, обращаются к квартальным, МТУ, местным АИЛ УКМЭТам, райгосадминистрации. И работа в этом направлении ведется. Со дня открытия депозитного счета в министерство поступило более 17 миллионов сомов, из них комиссионно было рассмотрено, и 16 миллионов были перечислены на специальные счета акимов районов и мэров городов для оказания продуктовой помощи. В настоящее время по республике для нуждающих семей распределено также в виде муки и сахара продукты питания. Это более 8 тысяч тонн муки распределено. И также ведется по распределению гуманитарной помощи на данный момент, поступившей из Республики Казахстан в виде муки в количестве 5000 тонн. Если для информации отметить, то сахар-песок в количестве 175 792 распределено и выдано по городу Бишкек и Чуйской области. Надо отметить, что именно в период режима ЧС и ЧП в данный момент самый уязвимый слой населения это были наши пожилые граждане. В системе министерства нашего функционирует 17 социальных стационарных учреждений, в которых проживает 2370 наших подопечных. В том числе престарелых и лиц с ограниченными возможностями составляет 724. Психоневрологическим диагнозом 1226 взрослых и 420 детей. Принимая во внимание продолжающую неблагополучную ситуацию в стране, связанную с распространением эпидемии коронавируса, наши стационарные учреждения были закрыты на карантин. Все стационарные социальные учреждения обеспечены необходимым количеством продуктов питания и медикаментами. В круглосуточном режиме работают на сегодня 448 сотрудников. При этом следует отметить также, что правительством Швейцарии был выделен грант в размере 200 тысяч швейцарских франков для предоставления продовольственной помощи 17 стационарным учреждениям министерства и 5 учреждениям системы Министерства образования и науки. На это средства ВПП ООН были закуплены продукты питания, это мука и растительное масло, для обеспечения учреждения трехмесячным продовольственным рационом. Кроме того, совместно с стационарными службами проведена дезинфекция более 20 тысяч жилых домов, социально уязвимых слоев населения. Это были пожилые граждане, 3192, лица с ограниченными возможностями, 6318, и семьи, и дети в трудной жизненной ситуации составили 11 954. Разрешите еще кратко рассказать по государственным социальным выплатам. На 1 мая по республике 446 900 человек получают государственные пособия. Из них 314 600 детей получают пособие «Юбилюгу Кумюк». И на сегодня средний размер данного пособия составляет 869 сомов. Численность получателей ежемесячных социальных пособий составляет 94 800 человек. Балага сүйінші на сегодня у нас получили 37 500 детей. Общая численность получателей пособий по беременности и родам, пособий на погребение составляет 12 300. Также, кроме этого, надо отметить, что ежемесячную выплату денежных компенсаций взамен льгот получают 25 категорий граждан. Денежные компенсации от 1000 сомов и до 7000 сомов составляют. И на сегодня составляет получающих людей 41 тысяча. Следует отметить, что сроки социальных выплат гарантий продлены до окончания режима ЧС в стране.
все государственные пособия, денежные компенсации взамен льгот, заработная плата персональным ассистентам, ухаживающих детей с ограниченными возможностями здоровья, выплаты приемным семьям, это фостерные семьи, в том числе детям, воспитывающихся в приемных семьях, выплачиваются своевременно и в полном объеме. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба по выдаваемой гумпомощи, а также по соцвыплатам по республике. Вас проинформировала заместитель министра труда и социального развития Кыргызской республики Солтанбекова Лиза Карпековна. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.